Alhamdulillah wa salatu wassalamu Rasulullah. İbrahim Nahai деген çok bir Allah'ın suygan bir dostu, Oliya zat şunu aytkan eкен. Sizlerden murunkular deydi. Üç nersenin sebebinен kıyrağa tuş boluşkan deydi. Üç nersenin sebebinен kıyrap çok bolğon deydi. Şu üç nerse kızıgуу sebebinен, şu üç nerse aybay berilip ketүүнүн sebebinен çok boluşkan deydi. Birincisi orunsuz köp süйлөөдөн deydi. Ekincisi köp tamaktануудан. Üçüncüsü köp uktoo менен кыйрап кетишкен дейт. Негизи эле ушул үч нерсе аябай маани берилген нерсе шариятыбызда. Бул өзүбүзгө тиешелүү нерсе. Адамдын өзүнө мисалса, ушул үч нерсе адамдын дилин карайтат, жүрөктү карайтат. Жүрөк карайтканды билесиздерби? Көп адамдар ушу жүрөк караят дегенге мындай көңүл бурушпайт. Мен көчөдө айттым эле жөнүндө. Ушу үч нерсе адамдын жүрөгүн карайтат. Орунсуз сүйлөө деген нерсе көп убакыттарда мындай ушундай бир калам экен, ушундай аз ошо. Калам би фудулил калам. Мындай пайдасы жок сөздөргө берилүү. Пайдасы жок сөздөрдү жаттоо. Пайдасы сөз жок сөздөр менен дайыма алектенип жүрүү да. Кандай десе, ашыкча баягы кандай десем, барга кээ мындай адамды кармайт да, жөн эле отуруп сүйлөшө берет. Мен дайыма айтып берем, мисалы, геополитиканын, мисалы, саясат түшүнбөгөндөн кийинчи ак үй менен көк үйдө сүйлөбөй эле коюш керек деген сөз да. Бул бизге пайда берет, орунсуз, кереги жок. Аны өзүлөрү кыла берсин. Биз болсо субхана эмне кылышыбыз керек экен? Туура жагындай, баягы тандоого келгенде эле туура тандашыбыз керек экен. Бирок калган ичинде болуп аткан нерсеге кийлигише турган болсоң, бул орунсуз. Ошол жерде сүйлөп, анан жамандап, ар нерсе менен анан ушакка берилип кетүү орунсуз да, кереги жок. Ушак менен алектениш, кереги жок эле нерсе менен эң жаман сөз ушакта, анан калп. Негизи шейхтер айтқан ким дейт, эки жагынын ортосунда тилин тыя билген болсо, калган нерсе оңой тыят деген. Эгер ким ушуну тыя албасачы, калган нерсе эч нерсе тийиш мүмкүн эмес экен. Кийин кыямат күн болгондо, Алла Тааланын алдына барганда, адам жооп бере турган эң оор нерсеси бул тили менен чыгып сүйлөгөн сөз экен. Тили менен кылган күнөө үчүн жооп бере албай калат экен. Тилди кыямат күнү таразага салганда бүт бардыгын оор болуп чыгат экен да. Ошон кызда тилде сөөк жок дейт го, бул сүйлөй алышы мүмкүн. Ким айтат, шейхтер айтат, кулакты жаап укпай койсо болот дейт да. Көздү карап көрбөй койсо болот дейт, бирок тилди катып сүйлөбөй коюш мүмкүн эмес экен да. Дайыма айтып берем, мисалы, тилде Алла Таала эки килейген сөөкүн анан буяны 32 таш менен катып койгон да. Бирок болбойт да, бул чыгып кетет сырткачы. Анан ушундай экен, субханалла. Үй бүлөлүк маселенин бардыгы тең. Дос арасында бүт жерде эмнеге ушу дайыма тоскоолган тил болот. Тил. Пайгамбар айтат, ким дейм эки буттун ортосуна, аны эки жагынын ортосуна кепилдик берсе дейт, мен бейишти кепил кылам деген. Бейишке кирерине кепилмин деген. Демек ушул экен. Экинчиси бул тамактануу дейт. Тамактануу. Азыркы мезгилден бул чоң болезнь. Карасаң да жап-жаш жигиттер момундай болгон да, курсак чыккан, мындай бир эме, мындай бул өтө жакшы, шариятта жакшы көрүлбөгөн нерсе. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам өзү да жактырган эмес. Негизи пайгамбар жактырган мубах. Шариятта бир жактырган эмес десе, арам экен деп ойлоп кетпегиле, бул мубах. Бирокчу ошол оорунун башталышы эмне экен? Тамак менен экен. Көп алымдардан мисалы суралат экен, тип илимин дарыгерлерден суралып туруп, ушу тамактан эмне десе, тамак бардык оорунун башталышы деп айткан экен. Бүт тамак, өтө көп тамакка берилип кетүү.
азыр деле ушундай да. Азыр мисалы мындай бир бардарлыктын белгиси деп эле мисалы адамдар только тамак деле, аш деле, мындай жалаң эле аш, мындай көч болуп эле ушинтип калган да. Демек ушу тамактанууга да көңүл буруш керек экен. Мисалы азыр мурун мисалы диетолог деген эч качан мисалы мындай эмес болчу да, мындай чоң бир врач болчу эмес да. Ал окуп коелу, бирок эч ким барчу эмес ага. Эми азыр болсо эмне болот экен? Диетолог деген аябай мындай востребованный болуп калды психологкочу. Эмне үчүн адамдар мындай арыкташ оор экен, бирок семириш оңой экен да. Эми семирип алып, кантип арыкташын билбей анан эмне экен правильное питание деп чыгып атышпайбы? Негизги чыны эле мындай правильное питаниечи ПП деп коет го. Эң жакшы эме тамактануу бул эртең менен тамак жеш, анан түштө жебей кечинде жөө да. Биз болсо билебиз, түштө перуктар менен жейбиз да. Эми анын эмеси эмне экен? Илгеринде мисалы кечинде басырык басып кыйналган болсо эмне экен? Түн ичинде кыйналган болсо, бул ошол түн ичинде жеген тамагынын себеби болот эле да. Эми азыр болсо биздики курсагыбыз ачпай эле тамак жей беребиз да. Бир да жок, курсак ачпайт да. Көчөндө айттым го, падышалардын тамагы кайсы десе, курсак ачкандан кийинки тамак. Курсагың ачпайын тамак жебегенге аракет кылыш керек негизиндечи. Үчүнчүсү бул көп уктоо. Негизи уктоо жөнүндө аябай көп айтам, анткени баарыбыздын эле проблемабыз да. Карасаң, эми курсак ток болсо эмне кылат? Уктайт да. Эми эмнеге курсактын токтугу адамды субханалла күнөөнүн баарын алып калышка мүмкүнчүлүк берет экен да. Курсагы ток адам мейли субханалла ушакты айтып кое берет, курсагы ток адам намазды тыштап кое берет, уйку баса берет, жалкоолук пайда болот, ушундай нерсе да. Уйкудан кийинки эле экинчи уйкунун сиңдиси бул жалкоолук да. Жалкоолук моунду ушинтип эле кирип келет. Эмне үчүн ушундай десе, мына ушул үч нерсе берилип кетип, бизде мурунку коом бардыгы жок болуп кеткен. Ушундай. Ошон үчүн тилди туура сүйлөөнү үйрөтүш керек. Ашказанды, нафсыңды кандырыш керек, бирок эмне керек? Аны тарбиялаш керек. Үчүнчүсү, эң жакшы уйку кайсы десеңер, куптандан кийин уктаган уйку. Куптандан кийин уктаган, анан кийин эмне? Субханалла түнкү ибадатка тургуза турган уйку. Эми эң жаман уйку субханалла бул беймал мезгилде укташ. Жана күндүз укташ. Бирок күндүздүн ичинде бир убакыт бар, кайлула деп коет. Мына ошол убакытта бир 10 мүнөт окуй турган болсо, түнкү ибадатка жакшы деп Имам Азам рахмат алейхи ошол убакытта уктаган экен, 15 мүнөт. Андан көп эмес. Негизинде эң жакшы уйку бир 6 сааттык эле болгон жакшы болот. Андан көп уйку бул уж адамга оор алып келет. Алсыздык, ден соолукта алсыздык, акылдын начарлашы, ошон бирге эле субханалла мындай айтканда эркектикте аял дагы өзүнүн вазифасын аткара албай турганга апарат экен. Ушундай экен туугандар. Алхамдулилlah. Демек эмне айтканбыз? Ушу үч нерсени тыштаага аракет кылабыз туугандар, Аллах ыраазы болсун машалла. Негизи бул үчөө тең пайгамбарыбыздын хадистеринде бар. Үчөө тең. Болгон нерсе мен ой пикиримди кыскача мындай түшүндүрүп коеюн сиздерге. Аллахым береке берсин, Кудай күнүңүз кечирсин туугандар. Бул бүгүнкү эми Кудай буйрса эме сабак болуп калат. Ушу менен азыр сабакта бит эмки жумада сабак кылабыз, эми Кудай кааласа сабактардан эме кылбаңыздар. Эгер мүмкүн боло турган болсо, машаллах, көбүрөөк мындай китеп окуганга аракет кылалы. Мына ушу 3 күн 4 күн ичинде көбүрөөк китеп окуйлу, машалла. Дайым эле айта берем да, биз бул чын-чынына келгенде бул көп уктаган адам акыл иштебей калат да, көп китеп окугусу келбей калат. Көп курсагы ток адамдар. Анан көп сүйлөгөн адамдын өзү күнөөсү көп болот да. Ошол себептен китеп окушка үчөө тең тас болот. Ошондо сиздер суранат элем, ошо могул ичинде, бул күнүн ичинде 4-5 күн ичинде жок дегенде мындай бир кичинекей болсо дагы машалла бир мына күнүнө 10 бар окусаң 40 барак Кудай берсе бир китеп окуйлу. Кандай дейсиздер? Бул негизинде китеп окуганга үйрөнүш керек. Китеп окуганга үйрөнүш керек. Мисалы бул телефондо болуп аткан маалыматтын баардыгы тең бул даяр маалымат. Даяр маалыматтан субхан эч качан өспөйт адам. Эгерде өзүң окуй турган болсоң, ошону өсөсүң булагынан. Бул анын эң жакшысы мисалы көп айтат адам тил үйрөнгөнгө аракет кылга. Тил. Мындай бир тилди, араб тилинби, английский, жакшы араб тилин үйрөнгөнгө жакшы. Күнүнө мисалы алса бир сөз жаттайлы, бир сөз. Мисалы арабтан негизинде 1000 сөз, 100 сөз жаттай турган болсоңчу, 1000 сөз жаттаган болосуң билесиң да. 1000 сөз болсо, ошондо 10 000 сөз жаттаган болосуң. Ушундай да араб тиличи.
мындай бир эле тамга отуруп эле ошол эле сөздүн башка маанилери чыгып кете берет да. Ошон үчүн күнүнө жок дегенде бир 10 сөз жаттайлы машалла. Мындай 10 сөз. Оңой эле, жалкоолонбой эле чөнтөгүңө салып алла. Машалла болду. Мындай карап жаттап жүрө беребиз. Анан бир 2-3 айдын ичинде карасаң уже арабча мындай болуп каласың, дарс берип каласың иншалла. Амин. Субханак ва хамдалилlah. Анта астагфирука ва атубу илейк.